Айпери Кубик кызы. Бирөө үйү наны жок отурса, мен үйүмдү унамды мактангым келбейт. Кыргыз эстрада ырчысы Айпери Кубик кызы байлыгы менен мактангысы келбегенин жана жөнөкөйлүктү жактырарын айтат. Көпчүлүктүн суроосу боюнча жообум: мен байлыгымды эч качан мактанган эмесмин. Бул да болсо тарбиядан деп билем. Атам менен апам ушул тарбияны бергендигине ыраазымын. Элдин ортосу бол деп ар дайым айтып келет. Эч бир өзүмдү башкалардан бийик коюп, кыйынсынбайм. Ошол эле учурда бирөөдөн өзүмдү ылдый коюп басынтпайм. Адам менен көрүшкөндө аны особняк үйү, жип машинасы, кымбат кийими, алтындары, акчасы менен кызыктырбайт. Биринчи алган тарбиясына, акылына, адамгерчилигине, жөнөкөйлүгүнө баа берем. Азыркы заманда кыйналып жашагандар көп. Бирөө үйү жок олтурса, бирөө кийими, наны жок болсо мен үйүмдү, унамды мактангым келбейт. Бул дегеним башкалардан мен бийикмин, мен байыганмын дегени. Ошондой үйгө, байлыкка жетем деп канчасы насияга, карызга батат. Башкалар да ошондой нерселерге кызыгып, ичинен ойлонуп, өзүн басынтат. Шариятта да бар: жоктун алдында мактанба, көрсөтпө. Азыр бири-бирине атаандашып жашоо мода болуп жатат. Атаандашып жүрүп чыныгы жашоону унутуп бараткансыйбыз. Адамдар байлыгына, мүлкүнө карап мамиле кылып калганы өтө өкүнүчтүү. Адамдык сапаттар жоголуп баратат. Заманыбыз кайда баратат? Бир жакшылык кылса 1000 карыз кылат, милдет кылат. Ысырапкерчиликке жол бербейм. Мактанууну жүрөгүм каалабайт. Эл катары жашайм. Жөнөкөй жер үйдө. Эл мактаган унаны алганга кудуретим жетет, бирок албайм. Жип жеткен жерге жөнөкөй уна деле жетет. Өзүмө жарашыктуу, ыңгайлуу кийингенди жакшы көрөм. Өзгөчө бийик болууну каалабайм. Бирок өзүмдү ылдый дагы койбойм. Болгону ачык, жөнөкөй, адамгерчиликтүү, чынчыл адаммын. Ата-энеме рахмат. Айпери карапайым жөнөкөй эл менен. Элдер байлыкка азгырылып, адамдын ордун анын байлыгы менен ченеп жатканы өтө өкүнүчтүү. А бирок Аллахтын алдында баарыбыз бир экенибизди унутпайлы. Байсыңбы, депутатсыңбы, бизнесменсиңби жана башка. Билем, бул сөздөрдү колдогондор аз болот, себеби ачуу чындык. Ачык чын айткандын көбү жактырбайт да. Маалымат булагы, аргумент чекиткейи. Самара Каримова депутат болууга татыктуубу? Быйылкы жылы күтүлүп жаткан парламенттик шайлоо бир топ сюрприздерди алып келүүчүдөй. Туура, расмий түрдө шайлоо тууралуу эч кандай указ чыга элек. Болуучу күнү да белгиленген жери жок. Ошентсе да партиялар активдүүлүгүн күчөткөндөн күчөтүшүүдө. Айрымдары ар кандай жыйындарды, чогулуштарды катарында кимдер бар экенин жарыялап да жиберишти. Өтө таланттуу болбосо да, интернет айдыңында популярдыкка жетип келген ырчы Самара Каримова Биримдик партиясынын катарында жүргөндүгү далайдын көңүлүн буруп койду. Бир топтору Биримдик партиясын бийликтин партиясы катары сынап, ал шайлоодо алдыңкы орунду алат деп эсептешүүдө. Ошондон улам ырчы Самара Каримованы болочок депутаттардын арасынан көрүп калышыбыз толук мүмкүн. Бир топтору: бул ырчы кандай депутат болот, интеллектуалдык деңгээли мыкты мыйзамдарды чыганга жарайбы деп суроолорду коюшууда. Албетте мындай суроолордун негизи бар дечи. Депутат чын эле интеллектуалдуу жактан өтө жогору болуш керек. Ал эми ырчынын интеллектуалдуу деңгээли далай суроолорду жаратат. Бирок ошол эле учурда азыркы парламенттин курамын карап көрөлү. Деңгээли төмөн байлар, квота менен кирип алган депутат айымдар деле жүрбөйбү? Коюп отуруп алып, ар деме бир демени түшүнсө да, түшүнбөсө да сүйлөп коюшуп Самара айымдын колунан келер. Кеп анда деле эмес. Кеп качан өлкө парламентине чыныгы татыктуулар келет деген суроодо жатат. Маалымат булагы, аргумент чекиткейи.